BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Кыргызстандын экономика министрлиги кыймылсыз мүлктү сатып алуу жана сатууда камсыздандырууну милдеттүү кылууну мыйзамга киргизүүнү сунуш кылууда. Мындан катардагы жарандардагы камсыздандыруучу компания жана мамлекет дагы пайда көрчүдөй. Расмий маалыматтарга караганда кыймылсыз мүлктү сатып алуу соңку 5 жылда 2 эсе өскөн. Ар жыл сайын мамлекеттик каттоо кызматында кыймылсыз мүлктөр менен 300 миңден ашуун бүтүмдөр жасалууда жана каттоого алынууда. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу мыйзамда каралган, бирок аны аткарбай койгондор үчүн жоопкерчилик жок. Турак жайды камсыздандырууга лицензия бир гана мамлекеттик камсыздоо уюму мамлекеттик компаниясына берилген. Биз аталган компаниянын өкүлү Нурсултан Чекировго кайрылып, азыркы учурдагы камсыздандыруунун эреже шарттарын сурадык. Биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму 2016 түзүлүп, мыйзам 2015 кабыл алынган. Турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу боюнча. Ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча ушу биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму Кыргыз Гострах түзүлгөн да. Мына 2016 ошол күндөн ушул күнгө чейин Кыргызстан боюнча биз масштабтуу түрдө түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз. Бул негизинен аябай биринчиден элге пайдалуу, экинчиден мамлекетке да пайдалуу, үчүнчүдөн биздин уюмга да пайдалуу нерсе да. Эмнеге дегенде, мына өзүңүз жакшы билесиз, 2017 жылга чейин МЧСтин ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында департамент бар болчу, жилищного строительства деген. Алар ушул Кыргызстан боюнча авариялык абалдагы үйлөрдүн реестрин түзүп, 50 миң кайтарымсыз, 200 миң кайтарымдуу суддаларды берип келген да. Ошол 2017 жылдан баштап ал практика токтогон. Жарандарыбыз бүгүнкү күндө бир гана ушул жолу бар мамлекеттен жардам алуунун. Ал жол кандай десеңиз, ушул колунда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан турак жайларын камсыздандыруудан өткөрүп, камсыздандыруу полисин алыш керек. Ушул полиси колунда болсо гана биз ошол учурда баягы келген кырсык менен жекеме жеке калтырбай, сөзсүз түрдө биз колубузду сунуп жардам беребиз да. Биякта мыйзам өзү аты эле айтып турат, өрттөн жана табигый кырсыктардан деп. Эгер табигый кырсык болсо, алар кайсылар десеңиз, жер титирөө, жер көчкү, катуу шамал, катуу жаан, чагылган түшсө мисалы да үйүнө. Бизде мындай кырсыктар жер көчүп кетип атат, жер титиреп кетип атат. Ушунун баардыгынан жабыр тартса, биз ошол турак үйүнүн келтирилген чыгымдарын төлөп беребиз да. Бул биринчиден мына жарандарыбыз азыр турак үй жабыркаса, биринчи эле барып айыл өкмөтүнүн эшигин каккылайт, акиматтын эшигин каккылайт, областтын эшигин каккылайт. Алардын бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүгү жок жардам бергенге. Мына бул эгер жарандарыбыз камсыздандырып койсо, эч кыйналбай туруп келип полисти бизге тапшырат дагы, же бизге чалат, биз келип тийиштүү жардамдарды беребиз. Мына бул мамлекеттик бюджетке дагы чоң нагрузканы алып коет да биздин компания. Камсыздандыруунун жылдык төгүмдөрү канча? Шаар жергесинде бир жылга ушул турак жайды камсыздандыруу боюнча бир жылга 1200 эле сом төлөйт. Бул бир жылга. Ошол эле убакта биздин жоопкерчилик 1 миллион сомго чейин. Ал эми айыл жергесинде бир жылга 600 эле сом төлөйт. Биздин жоопкерчилик 500 миң сомго чейин да. Мына ушундай жолдор менен жарандарыбыз өздөрүнүн турак үйлөрүн убагында оңдоп туруп кирип кетип атат. Кандай учурларда камсыздандыруудан акча төлөнбөй калышы мүмкүн? Ошо турак үйдүн ээси өзү күнөөлүү болсо, мисалы жанагы электроприборлорду одону бузса колдонуу эрежелерин, үтүгүн унутуп калса сайып коюп, же дагы бир ушундай бир кырсык өзү шалакылык кылып алса, муну экспертиза далилдейт да. Ошол учурда төлөнбөй калат да. Анан техногенный адамдын шалакылыгы менен жана газ трубаларды туура эмес өткөрүп, же болбосо бир утечка болуп, туура эмес ушундай иштер болуп, же туура эмес колдонуп жарылып кетсе, мисалы, ушундай учурларда дагы бул адам аралашып, адамдын күнөөсү менен болсо, бул дагы камсыздандыруу окуясы болуп катталбайт да. Анан көбүнчөсү эле биздики мына короткий замыкание, бул баягы электр чубалгылардын чыңалуусунан келип чыккан өрттөр көбүнчөсү эле. Биз аларга ар дайым төлөп берип келатабыз. Эгерде мисалы үчүн өзү күнөөлүү эмес, эгерде мисалы үчүн өчөшкөн бирөө келип, анын үйүнө өрт коюп кеткен учурлар да болуп атпайбы? Андай учурларда камсыздандыруу иштейбизби? Эми андай болсо, ал уже уголовный иш да. Аны териштеш керек, тийиштүү органдар. Ошол күнөөлүү кишини жоопко тартыш керек, ошол чыгымды толтуруш керек дегендей да. Азыр Кыргызстандагы калктын же болбосо турак үйлөрдүн канчасы камсыздандырылган? Негизи камсыздандыруу полиси бир жылга жазылып берилет. Мисалы, сиз бүгүн камсыздандырсаңыз, кийинки жылы бир күн калганда келип узартып коюш керек. Эгер ошол мөөнөтүнөн 1 саат,
1 мүнөтө өтүп кете турган болсо бул уже полис жараксыз болуп эсептелинет да. Демек мурдагы төлөгөн акчалар да күйүп кетет анда. Ооба. Бүгүнкү күндө мына ушундай биз жоопкерчилик срогу өтө элек биз жоопкерчилик алып турган үйлөрдүн саны 93 миңге жакын турак жай. Эсептеп көрүңүз, Кыргызстанда 1 миллион 100 миңдин жыл фонд 1 миллион 100 миң тегерегинде. Эми анын ичинде мисалы жанакындай Миңушка окшогон шаарлар бар. Эч ким жашабайт аяктачы. Кээ бир жер тилкелери дагы үй болуп ошо фондко кирип калган. Мындай жерлер көп да. Ошондо 1 миллион тегереги десек, ошонун 93 миңи бир 7-8% камсыздандыруудан өттү да. Бул мамлекеттик камсыздоо уюму мамлекеттик компаниясынын басма сөз катчысы Нурсултан Чекиров менен маек болду.